Жолдошум ар дайым жыныс мүчөсүн өбүшүмдү суранат. Эгер анын суранышын аткарсам, мага балдарыбызга өтө жакшы мамиле кылат. Эгер жок, адепсиздик бул десем, жок нерседен уруш чыгарат. Төшөк мен үчүн биринчи орунда, калганы проблема эмес дейт. Кандай кылсам болот? Күйөөңүзгө макул болгонуңуз жакшыраак болот. Жунуп учурунда чачымды өрүп түйүп алам. Өрүмүн эмес. Гусул алганда түйүлгөн чачымды чечишим керекпи? Жок. Жунуп учурунда, жок, жунуп болгонго чейин, жыныстык мамиле болгонго чейин чачыңызды өрүп түйүп алсаңыз боло берет. Анан гусул алганда дененин баарын жууп, чачтын түптөрүн, баштын терисинин баарын жууп, андан кийин жазсаңыз боло берет. Жууп атканда жазган шарт эмес. Ушундай жеңилчилик сизге берилет. Куран үйрөнсөмдөн кимге кайрылам? Мына ушул жерде биздин 2-кабатта менин мастуратым бар, жубайым. Ошол киши 2-нчи күнү, 4-нчү күн, 6-нчы күндө саат 8ден сабак берет Куран үйрөнгөнгө. Бул катты энемдин турмушу тууралуу кат. Эжем алыс жакта, эжемдин. Күйөөсү менен жашагана 20 жыл болду. Бир баласы бар, 4 баласы бар. Биринчи маселе, күйөөсү тайэжемдин баласы 67-нчи жылкы. Мурун үй бүлө курган, 2 кызы бар. Аялы менен ажырашып, эжемди алдап, ала качып кеткен. Ата-энеси менен эжем 78-жылы 1 класс бүтүп, үйдө бейгапар отурганда алдап алып кетишти. Үйгө корко барып, келдеп алып кетишип, жоолук салып отургузуп коюшкан экен. Азыр күйөөсү аябай көп арак ичет, тамеки чегет. Эжем экөкө урушат, төгүнүп кээде кол салып ийет. Эжем тажадым, эмне кылам билбейм деп ичинен сызып жүрөт. 10-20 жылдан үйгө карабайт. Балдарга да карабайт, эжеме да сөзү көп дейт. Арак ичип келип тынчтык бербейт. Үйүндө уруш талаш береке жок. Уулу баласы эжем Кара Балтадагы медресеге берип салган, ошол жакта окуйт. Дааватка чыкканга акчасын да өзү төлөйт. Буга көңүл бурбайт. Экинчи кыз 15 классы бүттү. Ал да окуу жайга кирди. Буга да бир ойлонгон жок күйөөсү. Үчүнчү баласы да Нарында лицейде окуйт, аны менен да иши жок. 4-нчү баласы школда окуйт, ага да мерими жок. Мектеп акчасын да төлөбөйт. Кыскасы арак ичип тамеки тартат, ата-энесине барат, кирип чыгып биз менен да катышпайт жездем. Кандай кеңеш берес? Эжем жооп алып берчи деген өзү Нарында. Аз деле өзүн өзү багат экен, эжеңиз бага берсин. Жоктон көрө жогору. Адамдар кээде күчүк багат эрмек болсун деп, бул ошо күйөөсүн эрмек кылып жашай берсин, өзүн урдуруп алсын. Ошо эмне дейбиз эми, башка кантип айтабыз эми. Менин кулагым мурда тешилген, мурун сөйкө тагынчумун. Азыр көп болду, калды сөйкө тагынбай калгам. Гусул алганда ошол кулагым тешигине суу кириш шартпы же шарт эмеспи? Тешиги бар болгон болсо бүтүп калган шарт эмес. Туугандарым менен жакшы мамиледе бол дешет. Бирок менин бир тайэжем бар, мени аябай кордогон, кордойт. Азырда 2 турмуш көргөн, 2 күйөөгө чыккан, жашай албай азыр тайэнем үйүндө жашайт. Мен өзүм ата-энем айылда Бишкек окуганы жибергенге тайэнемди үйүнө жашаган жиберген. Бирок тайэжем үйдөн кууп чыккан. Азыр квартирага чыгып кеткен. Тайэжем кышында Чилдеде дарбазадан эшикке чыгарып да салчу. Ошондуктан жүрөгүм андан аябай муздаган. Бирок корком туугандарым менен. Эми колуңан келсе катташ, анан колуңан келбесе кыйын. Анан жазганда кыз кишилер кичине сулуураак жазсаңарчы, мен тамгаларды издеп буну кайсы тамга экен, муну А же Б деп таппай кыйналып атам да. Анан ошого мындай бир көңүл коюп жазган кыз деген мындай бир жакшыраак кылат бир некенчи. Эркек балдарга эми макул эми кичине. Анда кыздардын почерки сулуу болуш керек, ката жазбаш керек. Жакшынака кылыш керек. Автобус жазгандай кылып атат, салак келип атпайсыңбы? Мен жесир аялым, 3 балам бар. Балдарымды намазга үйрөтүп, ыйман тарбиялаганга аракет кылам иншалла. Бирок кайын журттун балдардын намаз окушуна, кызымдын жоолук салынганына каршы. Аларга барган сайын бузуп турушат дейт. Жок, барып атканда ушинтип айсага маани бербе деп айтып коюңуз. Асанбай проспект Мира жакта психолог бар дегенде элеңи телефонун берип коесузбу дейт. Телефондорун билбейм, ошо жанагы эме менен Южный магистраль менен жогору көздөп кетип атканда проспект Мирага жетпей, оң жакта 3-4 окшошундай 2 кабат үйлөр, ошолордун биринде Сиер деп жазылып турат, ошого барасыңар. Азыр Фаберлик компаниясы адамдарга көп айлык төлөп берип жатат. Үйдө отурган аялдар үчүн абдан жакшы болуп жатат. Бул маркетинг арамбы, толук тактап бериңизчи. Мен жакшы билбейм. Бирок менден сурагандарга Фаберликтен товарларын алгыла, бирок жанагыда иштегенге кошулуп ала деп айтам көбүнчө. Жок, биздин мастуратыбыз эрте менен сабак берет. Саат 12ге чейин 8ден баштап.
Geçinde anındagı baldары бар, ал балдарын караш керек. Siz түшкө чейин балдарым карайм, анан балам келгенден кийин келем дейсиз. Анын балдары түштөн кийин келет, ошон үчүн балдарын караш керек менин балдарыма. Төртүнчү бирөө бар экен, буяка кирсем болобу деп. Мен үчөөнү кабылдам дедим. 27 жаштагы бир тууганым. Бирок келсеңиз сиздин сөзүңүз узарып кетип, мен сабакка даярданып барам, сиз кийинки жумага калтырайын иншалла. Daaratта баштыкка мас тартканда кулак моюнга үзүлбөй кетиш керек, же кулакка тартканда колду жууп кайрылантып кетсе боло береби. Кээде кулактан сары нерсе чыкканда, ооба сары нерсе чыкса, жууп анан кайра башынан тартыш керек. Үзүлсө деле боло берет, шарт эмес. Тырмак менен чачты жерге көмүп коюш керек, же эмне кылыш керек? Мүмкүн болсо жерге көмгөн жакшыраак, болбосо мусорго таштап коебуз. Мен жакыл кезде турмушка чыккам, арак ичип тынчтык бербей койгон араңдан кутулуп кетип калгам, 20 жыл өттү. Бала жок, жообун алган эмесмин, азыр сумуштамын, эмне кыларым билбейм дейт. Телефонуңуз бар экен, сизге биз байланышабыз. Башка телефонго да байланышабыз, анткени такташыбыз керек болот. Мультфильм жаратууда сүрөт тартканга туура келет. Сүрөткө компьютердин кыймылга келтиргенден кийин кагаз өрттөп салса болобу дейт. Мен компьютерден карап көрөйм, балдардан жардам менен, ошол кантип тартышат мультфильмдерди. Анан көргөндөн кийин жооп берейин сизге. Эгер бар нерсени тартсаңар бир жөн, анан бирок көңүлдөн чыгарылган бир образ жаратып тартып алып оюнчук тартсаңар, анда зыян тийбейт. Бирок бар адамдын сүрөтүн тартсаңар, анда зыян тиет. Жубайыңыз жекшембиги сабактан кийин сабак берүү үчүн сурансак болобу? Мен бүгүн гана бош боломун дейт. Жок, анткени жекшемби күнү менин кыздарым келет, аларды узатыш керек болот, ошон үчүн ал дагы ошол иштери бар. Бирок мен айтып көрөм, эгер болсо кошумча кабар беребиз. Үйдөн талим өтсөк да 40 үйлүк периштелер катышабы? 160 үйдөгүлөрдүн 4 тарабындагы проблемалар чечилеби дейт. Талим сөз хадис фазаил амалда окуш керекпи, же болбосо муфтият уруксат берген китептерди окуй берсек болобу дейт. Ошо дааваттын тартибине караш керек. Албетте анын фазилети көп болот, мынча үйдөш кыйын, бирок көп береке болот. Менин атам жүрөк оорусу менен көп жылдан бери ооруп келет. Жакында болсо апам рак оорусуна чалдыгып, катуу ооруп калды. Намаз окушат дейт. Сиз дагы жамаат менен дуа кылып коюшуңузду суранам. 5 баласынын бактысы аман болсун дей элем иншалла. Siz azır mas adam menen takwa adam teң болбойт деген сыят Куран аятын айттыңыз. Кээ бирөөлөр намаз окуп жүрүп өлөр алдында келме айта албай кетип калышың мүмкүн дешет. Мас адам ичип жүрүп өлөр алдында келмени айтып калышы мүмкүн дейт. Кандай түшүнсөк бул адамдардын сөзүнө дейт. Ыйманы таза эмес болсо, намазды жөн эле окуп жүргөн болсо, өлө арасында ыйманы келбей калышы, ал эми башка бир адамга мас болуп жүрсө да, бирок ниет түз болгон болсо, Кудай таалам ал адамга жакшылык берип коюшу мүмкүн деген сөз. Сиз бир табапка барганмын дегенсиз, аты ким, адресин айтып коесуз. Кайсы табапка барган экен мен? Аэропорттарда бир табапка баргам. Аны ошо кайрылсаңыз сизге Насаат медиадан беришет азыр. Рамазан айында кайтыш болгондор бейишке киребим. Жакын болот, оңоюраак болот, бирок түп-түз эле кирип кетиш кыйын. Сөз түрдө жооп берет. Чач түйүүдө төбөдөн ылдый болсо боло береби, же ал түйгөн дагы күнөөбү дейт. Жакшы өрт таштап койгон жакшы. Эң жакшысы башка түйбөгөн. Бирок чокка чокчойтуп түйгөн болбойт. Мына желкеге түйүп, жолук салынганда чачы көп экени билинбей турган болсо жарай берет. Сажда аяты бар сүрөнү басып жүрүп окуса канча жолу сажда кылат дейт. Эгерде бир эле жолу окуса бир жолу эле сажда кылат. Анан 5-6 окуса 5 жолу сажда кылат деген сөз. Намазда важипти унутуп калып, жаңылуу саждасын унутуп калса эмне кылуу керек? Эчтеке кылбайт, намазды кайра окуп берүү важип болот, бирок парз эмес. Наристе 7 ай башынын давлениеси бар, внутри черепное. Төрөлгөндөн баштап жакшы боло албай атат. Анын атын өзгөртүш керек деген. Жок, атын өзгөртмөөнүн менен алга маани жок, андай дуа кылып, анан доктордон аракетин көрүш керек.
Veko деген firmadan 50 000 сомго чейин рассрочкага 5% буюм тайын берип жатат экен. Болот бул деген жакшы нерсе. Эгерде кеч калып калсаң процент кошсо анда болбойт. Менин 2 балам менен экинчи турмушка чыккам. Үйлөнүп жаткан аялыма талак бербегенин айтпаган. Мен да сурабаптырмын. Эми жашообузга аябай пикир келишпестер болуп жатат. Мага айтпай аялына жолугуп жатат экен. Эми жолугат аялына балдары болсо. Мен каржы жактан өзүм каржылайм. Үйүм бар, ишим бар, бирок жолдошум эч жардам бербейт. Акча сурасам жок дей берет. Сага муктаж эмес турбайбы? Сен муктаж эмес турбайсың, айтпайсыңбы өзүң? Үйгө эч нерсе алып келбейт. Бүт менин мойнумда. Акыркы кезде наша чеккенде билип калдым. Аябай жүрөгүм ооруп, болду чекпе десем сүйлөтпөйт. Шариат боюнча өзүңдүн ордуңду билип жүр деп мени жейт. Үйдөгү стройкамен иши жок. Эми ошону айтсам сен мага акчаңды бер, мен жасатам дейт. Мен сенин үйүңдө өзүмдү кожоюн сезбейм деп, бул жер сенин прошлыйың, сен прошлыйың менин жашайсың, аралаштырма балдарыңда,